Урматтуу устаз, эскертүү кыла кетесизби? Азыр пранк деген бале чыкты. Бала атасын пранк кылып шылдыңдап. Не деген бул пранк? Тамаша. А? Прикол, тамаша. Розыгрыш. Атасын баласы ушундай кылабы? Не дейт? Бале чыкты дейт. Бала атасын пранк кылып шылдыңдап дейт. Ал не деген? Интернетке видео тартып, тамашалап, анан интернетке чыгарып, ошо жаңы ашыкта эле азирлеп кеткен. Атасы үстүнөн шылдыңдайт да. Атасынын үстүнөнбү? Не, хоть тамаша болсо дагы, астагфирулла. Кара болбойт ал, Туугандар, карагыла. Адамды карикатура кылган, үстүндөн шылдыңдаган, хоть тамаша болсун алдаган, тамаша болсун шылдыңдаган, барды карам. Шылдыңдап коюп тамаша кыл, андай болбойт ал. Кантип аны? Жок, карап коюңуз. Алла Таалага ширк келтиргенден кийин эле эң чоң күнөө адамдарды шылдыңдоо. Азыр биздер неме кылып атпайбы? Сүрөттөрүн кичине мына жакпай калган жерлерин же туура эмес жерин көрсөтүп туруп, анан ла деп эртеге көрөбүз, кабырда кандай жооп берер экенсиң, кыяматта кандай жооп берер экенсиң. Бүгүн тияк бияктардан жашынып алып, бир парданын аркасында же туфлинин астында ана боло бербейт бул. Бул жүз ачыла турган күн келет. Ошондуктан Кудайдан корксун, адамды шылдыңдабаңыз. Адамды айвандын атын койбоңуз, жаман атты койбоңуз. Сиз тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Бир сөз сизге жагабы, жакпайбы, кылсаң кыл, кылбасаң кылбай эле кой. Бирок сен андай кылба. Эгерде чыныгы мусулман, жүрөгүңдө алхамда жалының бар, эркек болсоң кел. Жаштакай кылып туруп сүйлөп мынамда. Мен катан болсо, кел бетим менен айтып кой, мен оңдойм аны. Сен ала тияктан ла жөнүнө мисалы да, а мына шылдыңдоо деген болбойт. Тим более атасын, апасын. Койт башкача кылса дагы. Башканы да шылдыңдаган болбойт. Ата эненин урматы бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Ман таракал кадиб, жоса кидб. Валау кана мазихан. Ким жалган сүйлөгөндү таштаса, тамашалап болсун да. Азыр тамашалап болсун да жалганда. Пайгамбарыбыз айтат: ошолорго буния лаху фи вастил жанна, бейиштин ортосунан бир кансарай берилет ага дейт. Бул хадистин башында пайгамбарыбыз өзү кепилдикке алган. Ким жалган сүйлөгөндү таштаса, тамашалап болсун дагы, ошого мен не кылам дейт? Мен бейиштин ортосуна кансарай алып бергенге кепилдик берем дейт. Пайгамбарыбыз жалган сүйлөгөндү таштаганга кызыктырып атат, тамашалап болсун дагы. Кээде биз айтып коебуз, тамашалап койдум деп, жалган сүйлөп тамашалап койдум. Ошо да болбойт бизде. Пайгамбарыбыз тамашалашат эле, бирок чын тамашалашат эле. Жалган эмес эле. Амма маскаралаган кандай? Бул эки тең бирдей эле ал. Чындап кылып атабы, тамашалап кылып атабы, жакшы болбойт ал. Мен кайнат